Ассаламу алейкум достор. Мен учурунда Силикон өрөөнүнүн өкүл аталарынан бири болуп билинген Пол Грэм деген кишинин кантип байып кетиш керек, как разбогатеть деген бир макаласын окуган элем. Ал макала узун, каалоочуларга ылдыйга шилтеме калтырып коеюн, аны барып көчүрүп, орусчага которуп, шашпай окусаңар болот. Мен азыр ошол макаланы өзүмдүн сөздөрүм менен кыскача жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп берейин деп атам. Пол Грэмдин Y Combinator деген компаниясы бар. Ал компания чакан жаңы башталган IT компанияларга, стартаптарга жардам берет. Ошол Y Combinatorдун слоганы адамдарга керектүү нерсени жаса. Ушул слоганды, ушул сөздү ошол жаңы башталган IT компаниялар болобу, өзүбүзгө болобу, башка ар түрдүү ишкерлерге тез-тез эстетип турушубуз керек экен. Өзүбүз дагы эсибизде сактап турушубуз керек экен. Себеби бизге бир идея келет. Биз ошол идеяга ашык болуп калат экенбиз. Бул жакшы идея, мен ушуну жасайм. Адамдар муну колдонот деп ойлоп алат экенбиз дагы. Кийин 1-2 жыл үстүндө иштеп, базарга чыкканда, яны эч ким колдонбойт экен. Себеби ал адамдарга керек эмес нерсе болуп калат экен. Мындай мисалдар абдан көп. Мисалы бул киши бир мисал келтирет. Бирөө келип, үйүндө жаныбарлар сактаган адамдар, мисалы үйүндө мышыгы, ити болгон адамдар үчүн бир сос тармак жасайлы дейт экен да. Бир укканда жакшы идеядай болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ал учурларда Facebook бар эле, алар бардыгы ансыз эле Facebook'та отурат эле да. Мунун үчүн өзүнчө бир сос тармак жасоонун кереги жок эле да. Ушуга окшогон идеялардан этият болушубуз керек экен. Ошо адамдарга эмне керек, ошону дайыма жакшы ойлонуп, ошого карап анан бир нерселерди кылышыбыз керек экен. Экинчиси, бул киши айтат, байлык барабар акча эмес дейт. Ушуну баштан жакшы мээбизге куюп алышыбыз керек экен. Чыныгы байлык бул эмне? Чыныгы байлык адамдарга чындап керектүү, пайдалуу нерселер. Булар тамак аш, кийим, азыркы учурда байланыш, интернет, телефон, компьютер, үй, машина деген нерселер да. Бул чыныгы байлыктар дайыма болуп келген. Муну даже жаныбарлар жасайт, чыныгы байлык чыгарат. Мисалы, ары бал чыгарат. Учурунда адамдарга мага картошка керек, сенде картошка бар, менде помидор бар. Кел алмашабыз деп ушинтип алмашып жүргөн. Кийинчерээк ага помидор керек эмес болуп калды. Бирок мага картошка керек. Кандай кылабыз? Ошентип отуруп, ыңгайлуулук үчүн ортого акча келип чыккан. Бул ортомчу эки байлыкты бири-бирине алмаштырыш үчүн керек болгон инструмент. Ортомчу кагаз да бул. Мисалы, кинотеатрга кирүү үчүн керек болгон билетке окшош. Билет байлык эмес, байлык чынында кино же концерт. Туурабы? Эгер биз байып кеткибиз келсе, ошол байлыктын, чыныгы байлыктын үстүндө ойлонушубуз керек экен. Ошо чыныгы байлыкты кантип адамдарга беребиз? Ошону баштан мээбизге отургузуп алышыбыз керек экен. Анан азыркы заманда эгер биз байыгыбыз келсе, тез байып кеткибиз келсе, мунун эң кыска жолу, эң эффективдүү жолу стартап куруу экен, достор. Стартап деген эмне? Стартап бул чакан компания. Акыркы технологияларды колдонуп, кыйын бир маселени, адамдардын жашоосунда болгон кыйын бир маселени чечкенге аракет кылат. Же бар болгон бир системаны кайрадан жасоонун үстүндө иштейт да. Мисалы, таксини Яндекс такси башкача кылып өзгөртүп койду, приложенияга киргизип койду. Ушуга окшогон бир кыйын бир нерсенин үстүндө иштеген чакан компания, жаңы чыгып келе жаткан компанияларды стартап деп коет. Алар Яндекс болуп кеткенден кийин ал стартап эмес, ал чоң компания. Же силер швейный цех баштап атсаңар, силер стартап эмессиңер. Эгер акыркы технологияларды колдонгон эмес болсоңор, элдин катарында эле бир цех кылып атсаңар, силер стартап эмессиңер. Стартап кантип тез байып кеткенге мүмкүнчүлүк берет? Стартапта силер биринчиден, силер жана айткандай адамдарга керектүү бир маселенин үстүндө иштеп аткан болсоңор, анан акылдуу болсоңор, катуу иштегенге даяр болсоңор, силердин производительность, продуктивность өтө жогору болот экен да. Себеби силер чакан болосуңар, өзүңөргө идеялаш бир балдар чакан компания менен иштейсиңер, силердин үстүңөрдө силерге мындай кыл, тигиндей кыл деген чоң компаниядагыдай бюрократия болбойт экен. Силер өзүңөр билгендей кылат экенсиңер дагы. Продуктивность силерде 30-40 эсе өсүп кетет экен. Мисалы, улак чаап жүргөн бир атты жөнөкөй үйдөгү майда чүйдө иштерге колдонгонун элестеткиле. Силерге жакпаган бир жумушта, чоң бир компанияда ошондой силер ошо үйдөгү жумушту аткарган, улак чабыккан атка окшош болот экенсиңер. Толук потенциалыңарды колдонбой атасыңар. Мындай стартаптарга баштасаңар, же ошондой бир стартапка кирсеңер, улак чапканга чыгат экенсиңер да. Ошого даяр болушуңар керек. Анан ал жерде өтө катуу иштеш керек болот. Ал жерге барып алып, дагы ошол чоң компанияда иштегенде жай иштеп жүрөсүңөр, анын мааниси жок. Ал жерде силер
мындай нерсени айтат. Ошондой компанияда бир адамдын 30-40 жылда жасаган жумушун силер 3-4 жылда жасаганга даяр болушуңар керек дейт. Силер ошончолук көп жумушту кыска убакытта жасайсыңар, ошончолук көп убакытта ошол адамдын тапкан акчасын дагы ошончо кыска убакытта табасыңар, бирок ошол адамдын жашаган стрессин, аз уктайсыңар, көп иштейсиңер, ошону дагы стрессти дагы ошончо убакытта жашаганга даяр болосуңар дейт. Бул бир магия эмес. Бул ошондой бир мүмкүнчүлүк, бирок анын дагы ушундай акысы бар дейт да. Ошончолук катуу иштеш керек болот, бирок силердин потенциалыңар ачылып кетет дагы, силер улак чапканга чыгасыңар дейт. Ошон үчүн азыркы заманда байып кеткиңер келсе, тез байып кеткиңер келсе, ошол акыркы технологияларды колдонуп, стартап куруунун үстүндө ойлонуп көрсөңөр болот достор. Стартап курганда эмне болот? Силер технологиянын рычагын колдоносуңар, технологиянын рычаг катары колдоносуңар. Рычаг деген эмне? Качеляны ойлогула. Качелянын аркы учунда отурган адамды силер кол менен көтөрөм десеңер көтөрө албайсыңар. Оор. Рычаг силерге жардам берип атат да. Технология деген нерсе азыркы учурда ошондой бир рычаг турганда, аны колдонбой эле бир нерсе кылгандан көрө ошону колдонуш керек. Аны колдонбосоңор ошончолук оңой рычаг турганда барып кол менен ал адамды көтөргөнгө аракет кылгандай эле болот да. Ошого технологиянын рычагын стартап кылганда сөзсүз колдонот адамдар. Бул кандай? Мисалы силер ушинтип стартаптын үстүндө иштеген адамдар, булар бирөө чач тарашты мисал бере турган болсок, барып ар бир адамдын чачын бирден кыскартып берүүнү ойлобойт да. Алар бир нерсе жасайын, бир робот жасайын же бир система жасайын, бир учурда 1000 адамдын чачын кыскартып бере турган бир нерсе болсун деп ойлойт. Же бир балык кармоонун үстүндө эмес, кайырмак жасоонун үстүндө иштегенге аракет кылышат. Булар буга чейин бар болуп келген бир нерсени, системаны кайрадан жасоонун үстүндө ойлонушат. QR код менен төлөм азыр мисалы, туурабы? Акча тез болуп калды, бар жок. Ушинтип бар эле болгон биздин жашообузда болгон нерселерди кантип дагы эффективдүү кылсак болот, кантип адамдардын жашоосун дагы тездетип, жеңилдетип койсок болот деп ушундай нерселердин үстүндө иштешет. Жана ошону бир-бирден кылбай, бир учурда эле 1000 адамга, миллион адамга масштабируемый деп коет, ошондой кылып жасоонун үстүндө иштешет да. Ошентип анан көп акча тапса болот. Анан эң акыркысы жана эң маанилүүсү, бул жерде биз дагы бир түшүнүшүбүз керек болгон нерсе, байлыкты пирог же тортко окшотпошубуз керек экен. Дүйнөдө саналуу гана бир байлык бар, бир торт бар, бир тортту байлык деп эсептегиле. Бардык дүйнөдө бар болгон байлык бир торт деп эсептегиле. Ошондо адамдардын саны көбөйүп кетсе дагы бизге болгон кусок азайып кетет. Же бирөө байып кетсе, анын торт көбүрөөк кусокту жеп коет деп ойлобошубуз керек экен. Бул андай эмес. Мисалы 100 жыл мурда бул дүйнөдө 2 миллиардтын тегерегинде адам жашайт эле. Азыр 8 миллиардтан ашып кетти. Демек, адамдардын санынын көбөйгөндүгү эле уже биздин кусокту кичинертип салыш керек эле. Бирок биз 100 жыл мурдага караганда кедейирээк болуп калган жок бул дүйнө. Анын үстүнө 100 жыл мурда дүйнөдө бир эле миллиардер болгон экен. Рокфеллер. Бир эле 1916 жылдарда миллиардер болуптур. Азыр канча миллиардер бар? 3000ден ашуун миллиардер бар экен дүйнөдө. Миллиардерлердин саны көбөйүп кетти. Адамдардын саны көбөйүп кетти. Миллионерлер билбейм дагы канча, кыйла эле көп. Бирок ошого карабай азыркы учурда жалпы дүйнөдөгү адамдардын жашоо деңгээли жакшыраак болуп калды. Демек, баягы байлык торт деген түшүнүк туура эмес да. Бул эмне деген маани келет? Адамдар ошо бир нерселер жасаган сайын байлыкты жаратып атышат. Жаңы байлык жаратып атышат. Силер колуңардагы телефон бузулуп калса, силер аны мусорго ыргытып жиберсеңер, бул дүйнөнү бир телефонго кедей кылып коесуңар. Эгер барып аны оңдотуп дагы колдонуп жүрө берсеңер, силер бул дүйнөнү дагы бир телефонго байытып койдуңар болот. Мисалы азыр ошол Яндекс такси, биздин жашообузду тездетип койду. QR код дагы тез адамдар төлөп калды. Бул биздин жашообузду тездеткендиги үчүн биз ошол үнөмдөлгөн убакытта барып дагы башка иштерди кылып атабыз дагы. Биздин продуктивность өсүп кетип атат. Жалпы элдин продуктивность өсүп кетип атат. Мурдага караганда тез ыкчам болуп калдык. Барып биздин жумушубуз дагы алдыга жылып кетип атат. Ошентип булар бири-бирине себеп болуп, жалпы дүйнөдөгү байлыкты көбөйтүп атат. Ушинтип ойлонуш керек достор. Ошого байларды жек көрүү өзү туура эмес.
бай болгон адам сөзсүз эле биздин чөнтөгүбүздөгү акчаны уурдап атат деген нерсе эмес экен. Ушулар ошол макалада айтылган эң маанилүү сөздөр, пикирлер. Бирок ылдыйга шилтемесин калтырып коеюн, мен силерге барып аны ChatGPT'ден которуп, кагазга басып чыгарып алып, шашпай окуп чыгыңарды сунуштайт элем. Себеби ал жерде ушул мен айткан нерселерди кеңири дагы башка мисалдар менен түшүндүрүп берген. Жалпы эле ошол Пол Грэмдин макалаларын окуп чыксаңар, көз карашыңар өзгөрөт. Y Combinator'дан чыккан компаниялар абдан көп, азыр миллиард долларлык компания болуп кеткен компания өтө көп. Алар бардыгы ошо 20 жаштын тегерегинде баштаган негиздөөчү балдардын компаниялары. Мисалы Stripe деген белгилүү төлөм, интернет аркылуу төлөм кылган компания ошол жактан чыккан. Dropbox деген, Airbnb деген, Coinbase деген жана башка. DoorDash деген бир тамак жеткирүүчү Америкада белгилүү компания. Ошолордун бардыгы ошол жактан келип чыккан. Азыр дагы алар ушундай набор кылып турат, жыл сайын бир жолу набор кылат. Ал жака эгер силер өзүңөргө ишенсеңер, командаңарга ишенсеңер, идеяңарга ишенсеңер, алардын сайтына кирип заявка берсеңер болот. Алар командага карайт, канчалык команда күчтүү, канчалык силердин идеяңар күчтүү. Көбүнчө тилекке каршы Америкадагы командаларды тандайт. Себеби алар деле берилген инвестициянын акысын көргүсү келет, результатын көргүсү келет дагы. Көбүнчө ошол Америкадагылар тил жактан, жалпы эле шарттары жактан көбүрөөк результат көрсөтөт окшойт. Алар чыгат, бирок биз жактан дагы баргандар бар. Бир азыр атын унутуп атам, бир баланын компаниясы ошол жака өткөн. Силер дагы аракет кылып көргүлө. Мүмкүн силерди дагы кабыл алып калат. Анда эмне болот? Силерди Америкага чакырат. Барасыңар, алар пикириңерди дагы бир жолу аларга айтып бересиңер. Эгер тандалып калсаңар, алар силерди өзүнүн канатынын астына алат. Y Combinator силерге туура жол көрсөтөт. Эгер идеяңар жакшы болбой калса, бирок өзүңөр акылдуу жөндөмдүүсүңөр, силерге башка идеяларды берет. Стартап кантип кылынат, мындай чоң IT компания кантип болот, инвесторлор кантип табылат, эмне кантип иштейт, жана башка дегендин баардыгын силерге айтып берет. Силерге мындай бир университет болуп берет да. Кыска бир убакыттын ичинде силердин мээңердеги эменин баарын ордуна отургузуп коет дагы, силерди алдыга карап сүрүп коет. Андан ары силердин жолуңар ачылып кетет эле деп койсок болот, достор. Ошондой, достор. Бүгүн ушул Пол Грэмдин кантип байып кетиш керек деген макаласын кыскача өзүм сөздөрүм менен айтып бердим. Дагы жана айтып кеткендей, кененирээк ылдыйдан барып окуп алгыла. Анда кийинки видеолордо жолукканча.